Мен милицияда иштегенде бизде деле биздин үстүбүздө прокурор турчу эле анда, Черникина Татьяна Ивановна. Кылмыш жасаган жерде кармаганда деле далилдеш кыйын болчу да. Пара берип аткан жерде колунда сүйкөп краскасы чыккан күндө деле сотто далилдеш өтө кыйын болчу. Бүгүн сөз менен эле болуп атат да, бул жакшынын белгиси эмес деп атам да мен. Шуну эске алып, келерки иштерге эске алып жүрсөңөр жакшы болмок эле. Турмуш мындай нерсе, эртең өзүңөргө кайтып келиши мүмкүн. Ар бир судьялар эске алыш керек. Бүгүн ушундай чечим кабыл алдыбы, эртең ситуация өзгөрүлгөндө дагы бирөө чыгат, мен ушуга акча бердим деп, анда камаш керек деп, баары цепной реакция болуп калат да. Эмне себептен, мен айтып кетем, факт менен, мына Текебаевдин иши боюнча мен актай турган оюм жок. Бирок далил болуш керек да. Эмне үчүн Маевский эркиндикте жүрөт, Текебаев түрмөдө отурат. Социалдык министр боюнча, Сабиров боюнча айтсак, жетекчисинин колунда акча деле жок, эчтеке жок, жардамчысы мен бердим, ошого даярдап аткам деп камактан өттү. Садыр Жапаровго бирде киши көрсөтпөйт, камакта отурат. Ал чет өлкөдө жүрүп, Каптыгаевди барымтага алып тур деген күнөө коюп тур, бул туура эмес да. Көчөдө жаш балдар бири-биринин башын жулуп алам дейт. Бутуң сындырам деп айтат, бирок аларды камабайсыз да, туура. Башын жула баштаганда камаш керек. Общий жалпы принцип бар да.